Kırgız Respublikasının prezidenti urmatlı Sadır Nurkojoy Japarov Batken өлүктүрүүгө koşkan zor эмгегин эске алуу менен Kırgız Respublikası Razаковдун Кыргызстандын карыптанышына өнүгүшүнө жасаган эмгектери биз жана Бул окуя жалпы кыргыз элинин, өзгөчө Разаков атабыздын кичи мекени Баткен облусунун жашоочуларынын эркине эрк кошуучу, мекенчилдик сезимдерин күчөтүүчү негизги факторлордон болоору талашсыз чындык, деп белгиледи президент Садыр Жапаров бүгүн Баткен облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Лейлек районундагы Исфана шаарынын аталышын Разаков шаары деп өзгөртүүгө байланыштуу салтанаттуу иш-чарага катышып жатып, Исфананын Разаков шаары болуп кайра аталышы менен куттуктайм. Аталышына жараша бул шаар жеке эле Баткен аймагында эмес, жалпы республикабыздагы шаарларга тарбиялуу жаштары, билимдүү адистери, маданияттуу эли, жолго коюлган өндүрүшү менен үлгү боло турган өнүккөн шаарга айлансын, деп сөзүн аяктады президент. Мамлекет башчысынын сөзүнөн кийин Куран окулду.